Бул тестирлер бала бакчада көбүнчө сүрөт тартканда жакшы көрүшөт. Ал эми балдар сүрөт аркылуу өзлөрүнүн фантазиясын, ой жүгүртүүлөрүн жана ошондой эле дүйнө таанымын өркүндөтүшөт. Бала бакчалар, мектептер атайын сүрөт тартуу методикасын колдонуу менен бирге балдарды көркөм өнөргө үйрөтүшөт. Көркөм өнөр сабагы окуучулардын эстетикалык сулуулукка болгон табитин өөрчүтөт. Андыктан бул тармакты дагы изилдеген мугалимдер, сүрөтчүлөр арбын. Алар бала бакчадан баштап студенттерге чейин сүрөт өнөрүнүн методикаларын жазып келишет. Көркөм өнөр сабагына тиешелүү усулдук методикаларды жазып, сүрөт өнөрүнө бир топ салымын кошуп келе жаткан сүрөтчүлөр арбын. Анын бири илимпоз, педагог, чебер өнөр таануучу, кыл калемин кылдат урунган сүрөтчү Жаныбек Сыдыгалиев. Эмесе сөз башынан болсун. Бул өзү эл баалаш керек, эл көрө билиш керек, бирок менин чыгармаларым деле өзлөрү мындай иреткелеп, жанр тармагы боюнча, түрдүк тармагы боюнча айтып турат. Мени жолдошум бар эле. Мукуддин Кыргыздын биринчи профессионал скульптору. Ошону айтканы бар эле. Жаныбек 20-чы кылымдагы Кыргыздын Леонардо деп айтсак болот деп. Ана мен күдүм эмнесин айтты, сен живопистин баардык тармагын билесиң. Портретти, пейзажды, натюрмортту, баардык жанрын иштейсиң, баардык жанрында чыгармаң бар дейт. Ошондой эле графиканы жакшы билесиң дейт. Карандаш сүрөттөрүң да абдан жакшы. Калп айтпасаң, ошо кыргыз сүрөттөрүнүн арасынан ушу көзгө линейный болушуң керек дейт. Анан кийин прикладное искусство боюнча мына китеп бар бу жерде. 200дөн ашык оюм менен, өзүмдүн ойдоом менен, элден көргөнүм менен баягы окуп жүргөндө айыл аралап, эжелерге, апаларга жардам берип, аракеттенип, өзүм дагы шырдак оюп, ала кийиз уютуп, сайма сайып, акча таап келишет. Жетдомдон болгондон кийин акча керек. Ошентип жүрүп, элдин арасынан сен айткандай, сиз айткандай чындыкты, турмуштун өзүн ошо элдин арасынан көрө билдим. Ошондон тартып мен өзүмдүн дүйнөмдү, өзүмдүн эми бүткүл аракетимди ушу сүрөт искусствосу дүйнөсүнө өттүм. Жаныбек Сыдыгалиев 4 жашынан ата-энесинен эрте ажырап, 1940-1950 жылдары Жумгал районунун Чаек балдар үйүндө тарбияланган. 1955 жылдан 1959 жылга чейин Нарын педагогика окуу жайында, 1959-1960 жылдарда Прижевальск педагогика институтунда мугалим болуп иштейт. Кыргыздын белгилүү окумуштуу усулчулары Турусбеков, Бекбоев, Сартбаевтер менен бирге 1958 жылы жазылган башталгыч класстарда сабак окутуунун усулдук негиздери аттуу окуу куралынын авторлорунун бири болушу ага илим дүйнөсүнүн эшигин кенен ачат. 1960-1988 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ага окутуучудан баштап профессорлук даражага чейин жетет. Жаныбек агай бүгүнкү күнү мугалимдик кесипте 67 жыл талыкпай билим берип келет. Мен жашымда жетим калып, ушу 1945 жылдан баштап ушул дүйнөнү түшүнө баштадым. Биринчи жолу 46 жылы Кыргыз ССРнин сүрөтчүсү, ошо мезгилдеги сүрөтчүлөр уюмунун председатели, кооперативге кат жаздым детдомдон. Ошондо айтып, биринчи сабагында ушуну айтты: көргөн нерсеңди, тааныган нерсеңди ошолордун өзүнөн көп тарт. Турмушту жакшылап тааный бил, көрө бил деп. Ошондон баштап мен сүрөт искусствосуна картолгон кызыгуум арта баштады. Анын үстүнө мен өзүм дагы жаш кетсем ыр жазсымын, макала жазсымын Кыргызстан бийин. Башка бизде эме жок эле да мындай. Мен агай менен бир айылданбыз. Жалгыз профессионал сүрөтчү. Андан кийин эч ким чыккан жок мына. Анан мен ойлойм, ушул бизде кичинекей айылбыз, анан бирок ушундай кооз жердебиз. Тоо, суу, сөңкөл. Анан ошолордон бул киши аябагандай чоң эме рахат албадан тартса керек. Ошол жагынан тааныштыгыбыз бар. Андан кийин чогуу иштедик, коллега болуп.
Арабаев университетинде. Каарманыбыз көп кырдуу талант ээси. Ал педагог, усулчу, журналист, жазмакер, изилдөөчү, өнөр таануучу, лирик живописчи. Сүрөт өнөрүндө сүрөтчү 1975 жылы Москвадагы бүткүл союздук көркөм тарбия берүү институтунун алдындагы аспирантураны бүтүрүп, 1997-1998 жылдарда Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясында, андан кийин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте эмгектенген. Ал арада сүрөтчү методист, мектептерди аралап, сабактарга катышып, көркөм өнөр тууралуу макалаларды гезит журналга жазып келди. Ошолордун негизинде бир канча окуу куралдарды, окуу китептерди, усулдук колдонмолор, монографиялык эмгектер жазылган. Ошол сүрөтчүлөр окуу жайына ошо башталгыч класстан баштап, ошо биздин тиги чоң окуу жайга чейинки программалардын автору катары билебиз. Мунун эмгектери аябай чоң, дагы эле колдонуп келатат. Бул ошо биздин баягы эски СССР убагындагы Советтер Союзунан калган сүрөт көркөм өнөр искусствосунун программасынан да тышкары биздин кыргыздарга тиешелүү, ошолорго ыкталып жасалган программа катары да билсек болот. Анткени биздин өзүбүздүн баягы менталитет жагын карасак, ошол жакта бизде мисалы кыргыз деген аябай таланттуу, көп кырлуу болгондуктан ошол жагындагы баягы камтып кеткен да ошо китебинде. Анан бул агай ошо Элимпоз катарында эле эмес, бул агай өзү негизи аябай атактуу сүрөтчү. Бул жанровый сүрөттөр, тематический сүрөттөрдү тарткан сүрөтчү катары таанымал. Жаныбек Садыгалиев өзгөчө кыргыз мектептеринде көркөм билим, эстетикалык тарбия берүүнүн алдыңкы иш тажрыйбаларынын жыйноодо алардын абалын изилдеп чыгууда, кийинки класстарда көркөм билим берүүгө карата көз караштарды калыптандырууда, кыргыз мектептеринде сүрөт өнөрү сабагынын структурасын классификациялоодо, анын ичинде өзүнчө бир педагогикалык усулдук жана эстетикалык чоң бөлүмдү түзгөн сүрөт сабагын окутуунун байыркы ыкмаларын жана бүгүнкү күндөгү усулдук негиздерин иликтөөдө Жаныбек агайдын бөтөнчө эмгеги бар. Бүгүнкү күндө агайдын 19 окуу колдонмолору, анын ичинде 3 окуу китеби, монографиясы, 7 окуу программасы жазылган. Мына ушул сүрөтчүнүн Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү профессор Жаныбек Садыгалиевдин сүрөт көргөзмөсү жана ошондой эле бир катар көркөм сүрөт өнөрү боюнча усулдук китептери, илимий окуу куралдары, макалалары коюлду. Белгилеп кеткендей эле Жаныбек Садыгалиевдин ишмердүүлүгүнө быйыл 67 жыл. Мени Илимпоз деп коюшат, методист. Көркөм билим берүү боюнча Кыргызстандын тарыхында эч бир китебimiz макала чыккан эмес. Сүрөт сабагындай окутуш керек, тигиндей окутуш керек деген. Биринчи мен чыктым дагы 36-жылы бир факт айтып өтейин. Касымалы Жантөшев деген жаш билесиңер да. Ошол сүрөт сабагына мугалим экен да, ошол бир макала бар экен. Сүрөт дагы, музыка дагы, башка сабактарда эле таалим, тарбия берүүчү сабактары бирине кирет деп. Башка эч бир макала жок экен. Ошентип 56-жылы Кашкараев деген макала чыкты. Андан эле 56-жылы менин макалам чыкты. Ошондон тартып мен Кыргызстандагы элге керектүү, турмушка керектүү эмгектин артынан түштүм. Көп эле башка жолдор болду, бирок ушунун артынан түшөйүн деп. Бул боюнча менин окутуучум Гапаратиев дагы Мануйлова да кеңеш берди. Жаныбек, сен ушунун артынан түшкүнүң деп. Ошентип мен 67 жылдан бери ушул сүрөт искусствосу сабак боюнча сабак берип келатам. Биринчи окуу китебинде түздүм, биринчи көрсөтмөлөрдө да түздүм. Балдар бакчасынан баштап жогорку окуу жайларда чейинки сүрөт тартуунун методикасынын негиздерин изилдеп чыктым. Жалпы мектептеги сүрөт черчениеден мугалимдер даярдоодо өзүнүн орду бар. Ошон үчүн агайдын жасаган иштери, эмгектери бүгүн мугалимдердин арасында кеңири тараган. Анын ичинде акыркы мезгилдерде агай ушу кыргыздын кол өндүрүүчүлүгү боюнча дагы приклад искусствого көп көңүл буруп келип атат. Ал жерде эң негизгиси ошо кыргыздын оймо чиймелери, орнаменттердин баардыгын тартуу методикасын, ошолорду элге түшүндүрүүнүн, балдарга берүүнүн методикасын иштеп чыкты. Болуп өткөн көргөзмөдө агайдын 67 жылдык эмгектери коюлду. Айтымында бул сүрөттөрдү ал бош убакыт болгондо гана тарткан. Сүрөттөрдүн ичинде эң баалуу деген сүрөттөрү бар. 80ден ашуун сүрөткердин сүрөттөрү ар кайсы жанрда тартылып, кандайдыр бир сулуулукту
тартуулап тургандай. Устат деген бул ар бир мындай өсөйүн өнөйүн деген адам үчүн ыйык болуш керек. Жаныбек агайдын ушу баягы устат катары мага жаккан нерселери бул өзү аябай тили карак, боору кер, аябай мындай адамга ымаласы, мамилеси абдан мындай жөнөкөй. Анан эң негизгиси баягы оюңдагы нерсени табат да. Анан ар бир бала менен мындай тил табыша билет. Мага бул агайдын ушул эмеси абдан жагат да. Анан педагог катары бул киши абдан мындай сезимтал. Сезимтал да, анан кийин өзүнүн жумушун аябай жакшы билет. Анан ошо өнөрдү ошого үйрөтө билет да. Мындай көп эле педагогдор бар, өнөр адамдарын айтып атам да. Бирок ошол өзүнүн өнөрүн кичине жогору коет дагы, анан баягы үйрөтүп аткан шакиртине мисалы ошо чечилип баардыгын бере албайт да. Бул кишинин ушундай өзгөчөлүгү бар, баардыгын берип, анан мындай секреттерин жашырбайт. Ошонун баарын берет. Ошонусу менен бул студенттерди, шакирттерин өзүнө тарта билет да. Бул жерде балам ушу чыгармалар менен 62 жылдан бери, 67 жылдан бери тартып келатам. Студенттик кесегимдеги бар эми аларды койгон жокмун. Бирок мен артынан кууп такай түшкөн жокмун. Биринчи кесибим баягы чек айтканда мугалимдик, экинчи кесибим тиги жазуучулук менен көңүл ачар дегенде биринчи кесибим мугалимдик болду. Студенттер менен, окуучулар менен өзгөчө айрыкча түшүндүрүү жөнүндө. Ошол эң башкы максат ушуда. Ал экинчиси искусство дүйнөсүнө. Мен айткан сөзүмдү иш менен далилдешим керек. Демек, мына жерде чыгармалардын бардыгы ушу 62-5 жылдан берки чогулткан жокмун. Өзүнүн өзүнө чогулган иштерим да. Ушунун бардыгы тең. Демек, бул жерде мен баалар элем, кыз турат, кичинекей кыз. Ошону мындай жөнөкөй бир саатка жетпеген убакыттын ичине тартканда портреттин. Ушуну баалаймын. Анан мону аякта шаңкайдап коет, илгери буякта темир жолдун үстүндө, буякта дагы тамдар болсун жалпай. Ошону шаңкайдап, ошону тарткан бир кыш деген темем бар. Анан мына жерде жалгыз кайык деген картина турат. Мына ушуну өзүм жакшы көрөм. Ошондой эле мына буякта сөңкөл кайрыктарында жырткылардын үйү деген бар. Эми чыгарма бул адамдын жосо эненин өзүнүн жатынан чыккан бала деп болот. Бул киши жөнүндө таанышканда эле мен өзүм мындай тасмаларымдын кейипкерлерин көргөндө эле таанышып, жактырып калам да. Бул кишини ушу жарым жыл мурда таанышып, сүйлөшүп калсам, ушундай тагдырдын өгөй баласымын деп тамашалайт да. Сүйлөшүп отурсак, көрсө чыгармачыл адам экен. Эмгиче мына 90-га келип калган киши сабак берет экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай сүрөттөр тартат экен. Көп жылдан бери бул кишинин немеси үйүндө эле сактап эметип жүргөн экен да. Өзүнүн акчасына жана 3 томдук кыргыз сүрөттүн өнүгүш багыттары деп. Бул деген эмне деген эмгек? 1000 экземплярдан. Анан сүрөттөрүн акыры барып көрсөм, тиякта биякта катылып жаттыран. Сиздин эмгегиңизди эл көрүш керек деп. Анан музейге келип сүйлөшүп, министерствого чуркап барып, колдорун эме алып, бекер эметип бергиле деп. Рахмат, эметип беришти. Анан буюрса бу көргөзмөсүн ачып алдык. Эми улантып бул киши жөнүндө тасма тартайын деп атам. Дегенде тагдырдын өгөй баласы деп жазгам да. Эмгиче эч наамы жок. Мунун окуучулардын баары народный, заслуженный, доцент, профессорлор экен. Жаныбек Садыгалиевдин сүрөт өнөрүн таануу боюнча кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары китебинин дагы презентациясы өттү. Китепте бир катар кыргыз сүрөтчүлөрдүн өмүр жолу, эмгектери баяндалат.